Кудайдын чакырыгы 1 ноябрь. Адам берген туура жообунан кубаныч алат. Ошондой эле убагында айтылган сөз кандай жакшы. Биздин күнүмдүк жашообузда сөздөрүбүз абдан чоң күчкө ээ. Сөз менен айыктырып алса болот, шыктандырып, жөлөк таяк болуп берсе болот. Ошол эле убакта сөз менен жаралап, талкалап, жүрөктү такыр суутуп салса болот. Жакшы сөздөрдү гана айтуу канчалык маанилүү болгондой, ошол сөздөрдү убагында айтуу да өтө маанилүү. Өз убагында айтылган сөз кандай жакшы деп окуп кеттик. Убагында айтылган сөз кимдир бирөөнүн сыйынуусуна жооп болушу мүмкүн. Чөлдөгү муздак суудай, караңгыдагы шам чырактай керек болушу мүмкүн. Исанын жашоосу тууралуу жакшы кабарлардан окуганда, Ыйса дайыма керектүү учурда жана керектүү жерде керектүү сөздөрдү айтканын байкайбыз. Кудуктун жанындагы аял, салык жыйноочу Закай, кызы өлүп калган жайыр баары эсибизде. Ар бирине керектүү убакта керектүү сөздөр айтылган. Ошол сөздөр алардын жашоолорун өзгөрткөн. Кээде биз сөз айткандан коркобуз. Айта турган убак эмес го деп убакытты өткөрүп жиберебиз. Кээде болсо тескерисинче шашып сүйлөп, кимдир бирөөнүн жүрөгүн оорутуп алабыз. Туура убактысын сезе билгенге Кудайдан акылмандуулук керек. Кулагыбыз менен гана укпастан, жүрөгүбүз менен тыңшап уга билсек. Анткени кээде бир жөнөкөй, бирок жүрөктөн чыккан жылуу сөз адамды чөгүп кетүүдөн, керек болсо өлүмдөн алып калышы мүмкүн. Тегерегибиздеги жакындарыбызга өтө кылдат мамиле кылсак, сөз айта турган маалды өткөрүп жибербей, шашып да айтып албай, Кудайдан акылмандуулук сурасак. Бизге Кудай сезимтал жүрөк берсин. Ар бир сөзүбүз накыл сөздөрдө айтылгандай, орундуу сөз, жаркыраган күмүш идиштеги алтын алма. Кудайым, бизге акылмандуулук бер. Керектүү сөздөрдү керектүү убакта айталы. Оозубузду акылмандуулукка толтур. Сөздөрүбүз жарык жана үмүт берген сөздөр болсун. Амин.